Лондондо такси айдоочусу болуу дүйнөдөгү эң оор кесиптердин бири экенин билесизби? Айдоочулар 4 жылга жакын окуп билим алып, шаардын көчөлөрүн 5 колдой билип, аягында татаал делген экзамен тапшырышат. Адатта Лондондо такси айдоо укугуна ээ болуу үчүн айдоочулар олуттуу экзамен тапшырышы зарыл. Ага ылайык, айдоочулар 320 маршрутту жана 25 000 көчөнүн атын жатка билиши керек. Мындан сырткары, музейлер, парктар, чиркөөлөр, театрлар жана мектептер сыяктуу 20 000дей туристтик жана коомдук жайдын жайгашкан жерин так билип, жүргүнчүнү көздөгөн жерине тез жана кыска жол менен жеткире алышы зарыл. Анын баарын өздөштүрүүгө 2 жылдан 4 жылга чейин убакыт кетет. Аларды жатка билүү үчүн мага 2 жыл убакыт кеткен. Бирок айрымдары 4 жылга чейин окушат. Ал канчалык көп аракет кылганыңызга жараша болот. Лондондо такси айдоочунун күбөлүгүн алуу университетти бүтүрүп диплом алуу менен барабар. Башкача айтканда, Лондондун картасын мээңизге сиңирип алышыңыз керек болот. Таксист болуу муну менен гана чектелбей, алар жазуу жана ОЗЕК түрүндө да бир катар экзамендерди тапшырышат. Башка таксисттерге окшоп, Лондондун таксисттерине жолду таап барууда спутник навигациясын колдонууга уруксат берилбейт. Жүргүнчүлөр таксиге түшүп, көздөгөн жерин айтканда биз ал каерде жайгашканын билишибиз керек. Алар бизди Google картаны карап, ал жер каерде экенин издешибизди күтпөйт. Жүргүнчүлөр кайда барарын айтат. Биз аларды көздөгөн жерине алып бара алабыз. Анткени биз ошол үчүн окуп билим алабыз. Ошондуктан айдоочулардын баары эле аталган экзаменди ийгиликтүү тапшыра бербейт. Маалыматка караганда, таксисттер үчүн аталган эрежелер 1884 жылы кабыл алынган. Ал эми экзаменди ийгиликтүү тапшыргандарга атайын номур ыйгарылат. Кызыгы, ошол номур эреже киргизилгенден бери айдоочу канчанчы болуп күбөлүк алганын көрсөтөт. Дагы бир кошумча жана кызыктуу маалымат: Лондондун таксисттери Оксфорд университетинин бүтүрүүчүлөрүнө караганда да көбүрөөк акча табат. Учурда Uber сыяктуу атаандаштары пайда болуп, мурдагыдай киреше таппай калганын айтышканы менен, азырда кирешеси Кудайга шүгүр дешет.